Ассаламу алейкум, урматтуу Келечек Турак Жай кооперативинин катталуучулары, мүчөлөр жана Келечек Турак Жай кооперативинин маалымат алганга кызыктар болгон кыргызстандык бир туугандар. Бүгүн дагы күндөрдөн жакшы бир күнү болуп атат. Кандай десеңиздер, көпчүлүк мүчөлүктө катталган жарандар жакшы билет, себеп электронный. Биздин Субаналиев деген байкебиз бар болчу, эң биринчи очередти көп 3 жылдан бери кармап келген. Ошол киши турак жайлуу болду буюрса, өзү жумуштан бошой албаганына байланыштуу келинчеги маалымат берейин деп келген экен. Ошол келинчегинен сиздерге бир аз маалымат алып берели. Саламатсызбы жеке? Ден соолугуңуз жакшы атыңызбы? Биринчиден уйгут болсун. Мына Кудай кааласа, бул сиздин үйүңүздүн техпаспорту. Өзүңүздү көргөндөй эле эмес, үй сиздердин атыңыздарга өттү. Ошол үйдө ар дайым жакшылыктар болсун, тойлорду кылыңыздар. Бул үй менен эле чектелбестен аркасынан да үйлөр болсун. Эми жеке сизге суроо, бизге элге маалымат катары, отчет катары кезекке тургандан баштап бүгүнкү күнгө чейин болгон окуяларды, кандай болуп катталып калдыңыздар, ким катталган, эмнеге катталдыңыз, катталгандан кийинки окуялар боюнча бир аз маек коюп берсеңиз. Биз бул келечек жөнүндө биринчи укканда тааныштарыбыздан уктук. Тааныштарыбыз биз 10 жылга очередке туруп, 10 жыл төлөө жолу менен квартира алдык деп калышты. Аларды уккандан кийин биз бул жака келип кичине маалымат алдык. Андан кийин ойлонуп биз дагы 25% төлөө жолу менен кезекке турдук. 29 апрель 2021 жылы турганбыз. Ошондон көп өтпөй биз 455 кезек болуп турганбыз. Андан эч канча өтпөй 7-8 айдын ичинде очередибиз келди. Ошол эле жылы келген Ошол эле жылы келди. Болгону бизге баягы кыш мезгилине туура келип калганда биз бул жак жетекчиликтен бир аз убакыт сурадык. Жазга жылдырып беришти. Андан кийин жаз бою, андан кийин деле үй издеп, бирок биз баягы ылайыктуу үй тапканча ортодо башка дагы себептүү жумуштар болуп кетти. Ушул 3 жыл аралыгында акыры мына кече кезегибиз келип, кезегибиз менен үй алдык. Буюрса ушул берилген убакыттын ичинде төлөмдөрдү төлөп бүткөнгө аракет кылабыз. Рахмат сиздерге. Мындан ары да ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук. Кезекке катталган киши, рахмат чоң. Кезекке катталган кишини фамилиятын так айтып койсоңуз, кимиңиз болот? Кезекке катталган киши бул менин жолдошум болот, Субаналиев Субанбек. Азыр өзү жумуштарына байланыштуу бүгүн келе алган жок. Мен келдим, мынакей. Бул жерде эми баягы адамдарда көпчүлүгүндө ар кандай ой пайда болот, кандай чын бекен, ишенсе болот бекен дегендей. Ишенгиле болот бардыгы, очеред келет, алса болот. Кезегиңиз келгенине 3 жыл болду да сиздердики. Бирок 3 жылдан бери баягы онлайн кезекте эң биринчиде турдуңуздар, үй алмайынча, бирок биз сиздерди кезектен чыгарып койгон жокпуз. Себеп кезектен чыгарганга мүмкүн эмес эле да. Же үй алыш керек, же болбосо акчасын кайтарып алыш керек да. Ошол учурда гана чыгарды. Анан турак жайды каяктан алдыңыздар жеке? Биз бул турак жайды Көкжардан алдык. Өзүңүзгө жактыбы? Өзүбүзгө жакты, аябай жакшы жерден алдык. Буга чейин турак жайыңыз болгонбу? Буга чейин жок. Квартирада турганбыз. Кезегиңиз келгенине 3 жыл болду, бирок дагы деле квартирада жашадыңыз. Ооба. Эми ар кандай себеп болот? Ошол себептен да болду. Себептерге байланыштуу болду. Бул кезекте турганыңызда кезегиңиз келди, сизге берилген акча бул кезекте турган адамдардан топтолгон акчаны бердик да сизге. Биз өзүбүздөн акча бере албайбыз, билесиз. Кезек бул кооперативдин шарты ошондой, баягы бири-бирине турак жай алып бериш. Ошол значит сизге эл алып берди деп түшүнсөңүз болот. Ошол элге ыраазычылыгыңыз. Ушул биздин кезегибиз келип үй алышыбызга дагы ушул катталгандардын
салымы чоң. Элге рахмат. Сиздерге да ушундай үйлөр буйрсун. Рахмат чоң. Рахмат сиздерге да. Ошол үйдө жакшы үйлөр болсун, куттуу баянды болсун. Рахмат. Мөйлөсө ошол үйдө тойлорду жасаңыздар. Анда эмесе туугандар көрдүңүздөр. Бүгүн дагы биздин кыргыз жарандарыбыздын арасынан бирөөсү дагы сүйүнүчтүү болуп турак жайдын ээси болуп атат. Кезекте турган жарандар, Кудай кааласа бардыгыңыздарга ушундай күн насип кылган болсун. Учурдан пайдаланып, алдыда кезеги келген жарандарга сүйүнүч айтылган өзүңүздөр билесиздер. Сураныч, сиздер дагы 3 жыл, 2 жыл күтүп отурбастан, күттүрбөстөн батыраак турак жай таап келсеңиздер, сиздер дагы батыраак очеретиңиздерди жылдырып, турак жайыңыздын ээси болуңуздар. Сизден кийинки жарандар турак жайлуу болгонго жол ачып бериңиздер. Андан башка дагы келечек боюнча маалымат алам деген, же болбосо турак жайга муктаж жарандар болсо келиңиздер. Аракет сиздерден болсун, кызмат бизден болсун. Бардыгыңыздарга турак жайлуу болуш жараткан насип кылган болсун. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.